Ошол боюнча көп жол сайылган. Базар болгон центри. Базар. Анан ошол советскийде деле таза суу маселеси. 35 миң халк болсо, ошол жерде таза суу советскийде жок азыр. Базар болгон камсыз болду, бирок таза суу ошол советскийде чечилбейт. Жок, таза суу жок бизде. Таза суу Кызыл да бар, Алык да бар. Бирок бул тарапта жок. Центрде жок. Доступ көчө. Кайсы көчөгө бердиңизби? Демеш, Арсал Тагенов кеңеш Долбор боюнча курулган суу ошол элегет толуп элегет. Айбек Саитов, Базар Коргон. Таза суу боюнча мынау жаңы эми бизге долбоор ишке ашат деп атасыңар го. Жаңы баштап. Ооба. Буга чейинки таза суулар бизде жанагы трубалардын почвасы жакшы эмес да, кум. Үстүнөн давление болуп, трубалар тешилип, көп андай проблема да. Эгерде жанагы кеңеш айыл өкмөтүнөн барсаңар, жогоруда Кызыл, Абык, бүт эле ошондой проблема. Суу бирде чыгып, бирде чыкпайт да. Ошондой проблема дагы кеңешке кылганда ошондой болбосо, бир профессионалдарга тапшырып, жакшы кылып жасаса деген ойда кеңеште. Азыр ошол кеңештин борборунда суу жок, кудуктан эле ичебиз канча жылдан бери. Сайдын аркы бетинде бар, берки бетинде жок да. Ошону кылганда мындай жакшы контролдук алсаңар деген сураныч. Анан ошону тизештирип берсеңер. Май айылы 2025-24 апрель. Бул жерден аз топурак алышат. Топурак алып, мектептин жанынан жаңы арыктын ордун казып, суунун ордун топурак менен төшөп атышат. Буну ким кылып атат? Айыл өкмөтпү? Же фирмабы? Фирма. Кайсы фирма? Жумгал курулуш. Жумгал курулуш. Бул жаңы труба экен да? Мунусунда жумшак топурак менен төшөлүп атыптыр да? Урукулар жарыла бергенден алмашып атты. Жанагы шагал алынды да түбүндө ошондо. Мурдагыдай болбосо керек эми. Кум төшөш керек беле же топурак төшөш керек беле? Кум өзү кумда жазылат анан кумду табыш керек го. Жанагындай таза топурактан төшөш. Кум менен топурак, мисалга кум амортизацияга жакшы эмеспи дейм да, топурак катып калбайбы? Кыймылдаганда. Ныкталып мисалга. Бул башында неме болгон да? Местный грунт деп койгон алыгы сметасында. Местный грунт ошо жарабы бергенден азыр кайра баштан алып баштап турган. Канча километр алмашат эми? 1 километр 800 метр алмашат. Быйылкыгабы? 1-майдан башка участоктарда да бар ушундай? Немеде бар? Кызылда бар. Кызылда. Ал жакта канча? 600 метр. 600 метр. Неге 800 метр? 800 метр. Түшүнүктүү. Эми мында көрөбүз, эги норматив менен кум төшөп, алыстан болсо да алып келип, эми алыс эмес, сай жакында бизде. Мартышкин труд болот экен да. Эгер кайра жарылса. Бул жерде азыр проектный институтту тандап атышат да. Анан менин угушум боюнча Базар Коргон шаарынын мэриясында деле аябай буга мындай бир отношение болуп, серьезныйчы, жакшы институттар менен сүйлөшүп, мындай албетте жакшы проектный институт болсо проблемасы. Бул заказчиги мэрия болот да? Бунун заказчиги негизи мэрия болот, исполнители мэрия болот. Бирок бактыргеш ратификациясын биз өтүп бергенбиз. Таза суу мамлекеттик мекемеси. Мы считаемся де юре исполнительным агентством, мэрия считается реализующим агентством. Демек, мэрия менен Горводоканал заказчик болот бул жерде. Они осваивают деньги. А кто контролирует? Контролировать мэрия должна полностью. Да, хорошо. Что айтылуу Евразийский банк реконструкции и развития аркылуу 2023 жылдын 28 ноябрында Лондон шаарында кол коюлган. Ошол бизде ратификация жогорку кеңештен өткөн. Жалпы каржылоо 8 миллион 540 миң евро түзөт. 15 жылдык кредит берилген. Бунун ичинен 3 миллион 745 миң кредит болсо, 4 миллион 795 миң гранттык түрдө берилген. Андан башка жумуш, аткаруучу жумуштарды айтсак, бул Базар Коргон шаарындагы ошондой эле Акман, Бешик жол, кайма, айылдардын калктуу жумуштарын таза суу менен жабдуу системаларын модернизациялоо куруу. Экинчи маселе бул суунун эсептөө системасын киргизүү Базар Коргон шаарында. Үчүнчүсү пайдалануу жана
тейлөө үчүн жабдууларды жана машиналарды сатып алуу. Төртүнчүсү бул офис имаратын куруу, Базар Коргондо жаңы Гор водоканалдын офиси курулат. Негизинен долбоордун ишке ашыруу мөөнөтү жалпы 3 жыл түзөт. Kuruluş mu çok? Курулуш менен чогуу. Qanday proyekt? Har bir uyga gidiyorsun. Антилюлю тура бул жерде убакытта кредитное соглашение Кыргыз Республикасы менен түзүлүп атат. Кыргыз Республикасынын финанс министрлиги тиги Базар Коргон шаарынын мэриясы менен суу кредитный соглашение түзөт. Анан мэрия кепилдик алат, мен төлөйм деп акчаны. Демек ал Гор водоканал ар биринин тарифин чогултуп, ошо тарифтен кредитти төлөшөт да. Kim var? Osman değil mi? Yok mu? 19 fevral 2022. Айбек Саипов. Кече ошол Абдырайымов айылында 2 жерде суу чыгып аткан. Ошону видеого тартып өкмөткө жөнөткөм. Бүгүн реакция кылып келип ошол жерде жаап атыштыр. Видеодон көрөсүңөр. Анан эң кызыгы анан фонду баз тартып баштасам ошол жерде. Тартып ар жерге жөнөтө бербе дейт да. Биздин өкмөт ушундай да, камчылап турбасаң иштебейт негизи. Тартып жөнөтүш керек. Силерде ошондой көйгөйүңөр болсо, ошо тартып аракет кылып, мында коомчулукка чыгарбасаңар, биздин өкмөт өтө жалкоо да. Ошо камчысы күчтүү элдин өкмөтү күжүрмөн болот. Ошон үчүн камчылап тургула анча мынча. Но Базар Коргон районунда, мына шаарга айландыкта Союздан бери таза суу чыкпайт да. Бир кытайлар келген, бир түрктөр келген, кайра кийин түрктөр келип ошентип жана трубалар таштап, сууну чыгарбай таштап кете беришет. Жоопкерчилик жок. Акчаны жеп, элдер да чогулткан. Акчаны жеп, ошол таза сууну чыгарбай кетишкен да. Азыр ар бир үйдө мына кудук бар. Бирден, экиден, кээбирки үйлөрдө кудук жок. Бир кудукта 2-3 үй биле колдонгондор бар да. Ошол бир водовоздун баасы мисалга 400дөн баштап азыр 1000-1500 миңге чейин куйган жерлер бар. Эгерде өкмөт ушул жерге таза суу чыгарып берсе, районубузга бир кыйла арзан болмок да. Ошо мына кеңеш айыл өкмөтү, ошол мына Ош-Бишкек трассасы. Ушул жерде да суу жок, мисалга. Бул жакта мына кызыл, аук ушинтип кетет. Мына трассада Базар Коргон анча-мынча жерлеринде суулар чыгып калды, бул жакшы. Бул дагы жанагы камчынын негизинде чыккан нерселер да. Ошондой туугандар, өкмөт сууну сөзсүз чыгаргыла, аракет кылгыла, тездеткиле. Негизги милдет да бул базовый муктаждык да. Мусорларды, таштандыларды алуу, ошол эле суу чыгарып берүү 21-кылым. Элементарный сууну чыгара албасак, аны кандай өкмөтпүз анда? Жөн эле отчет берген өкмөт болуп калабызбы? Кыскача ролик бар, көрүп койгула ошону. 18 февраль 2022. Жерде суу чыгып атыптыр, мэрия. Ошону бекитип койсоңор жакшы болот эле. Элдер сууга жетпей жүрөт. Ар бир үйдө кудук бар. Үйлөрдөн суу чыкпайт. Мына бир түрктөр келип, бир кытайлар келип, ушул проектти акырдан чыгарган эмес да. Суу бар турбайм жерде. Келип жаап кеткилеби? Мына көкчө көздө. Да, бул жерден суу чыгып атат. Мына айыл өкмөт мэрия. Мына жерде суу агып атат. Канча күнөн бери агып атат мына жерде? Канча күнөн бери агып атат суу? 2 күнөн бери. Эмне жука кийинип алгансың? Бар кийинип чык. Жакшы, мына өкмөттөн реакция башталыптыр. Кече тарткан. Кургатышыптыр. Так, 19 февраль. Мына өкмөттөн реакция башталыптыр. Сону жаап кургатышыптыр. Мына аркы жерде жабышкан жер. Эмне экен? Сууну бекитип койдуңарбы? Ооба. Жакшы болот. Ооба, атып атканды. Болду. Эми ояк суу. Эмне, кайрып койдуңузбу жөн эле? Жок, жерде. Сваркалаппы? Ну, сындырып таштады да бу. Сыртка чыгарып койсо болбойбу ушу кран кылып? Маалымат катары 2010 жыл болсо керек эле, так эсимде жок. Ошол карта түзгөнгө каражатыбыз жок деп мен бекер карта түзүп бергем. Ошол район Арсланбоктон баштап, жанагы Мөңгүдөн баштап ушул бүтүн районго таза суу
боюнча таза суу жеткизүү боюнча. Ошону өткөндө акимиз Талай деген акимиз болгон, Дөлдөев Талай. Ошол киши жогорку кеңештен ратификацияны өткөзүп, ошол долбоорду ишке ашыра баштады. Районубузга суу акырынан жете баштады да ар жерлеринечи. Ал кишиге да чоң ыраазычылык билгизип коюш керек. Эми дагы эле көп жерлерге суу жете элек. Ошону жөнөкөй карапайым калк дагы бекер отура бербей, ошону өкмөткө айтып, ар жагынан сайгылап турбасаң, өкмөтүбүз жалкоо билесиңер. Таза суу чыгара албасак, жылдар өтүп атат мына. Сайыз бузулгандан бери канча жыл өттү, мына суу да жок. Ошон үчүн аракет кылайлы. Аракетке берекет дейт. Мына Базар Курган району. Аркы жерде көпүрөнү көрдүңөрбү мына? Суу көбөйө баштаптыр, мына элдер өтүп атышат. Чыгып барышат жогору. Суу көбөйө баштап.